Salam dostlar, Sports KG kanalına hoş gelipsizler. Bu kanaldan sizler sport dünyasındagi akırkı жаңылыктар тууралуу маалымат ала аласыздар. Андыктан sizler dayar bolsoңуздар, biz daima dayarбыз. Başladık. Tony Ferguson Habibke özünün Instagram баракчасына кат калтырды. Азыркы учурда Habib кайсыл жакта? Abdumanap Nurmagomedov болотурчу беттеш тууралуу өз ойлору менен бөлүштү. Мына ушундай жаңылыктар бүгүнкү чыгарылышыбызда болот. Андыктан бул видеону аягына чейин көрүп, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди комментарийге жазып калтырууну унутпаңыздар. Habib менен Тонинин беттешине 2 жумадан ашык убакыт калды. Биз бой кайсыл жерде болоорун жана андан башка маалыматтар тууралуу дагы кабарыбыз жок. Бир нерсени гана билебиз, Дана Уайт бул беттеш болоорун так айткандыгын. Абдуманап Нурмагомедов бой тууралуу кээ бир маалыматтарды жана Habib азыркы учурда кайда тренировка кылып жаткандыгы тууралуу айтты. Bir nerseni boy тууралуу айта албайм. Habib Дагестанда тренировкасын улантмакта. Биз эч нерсени чечпейбиз. Америкада бой болбойт дешти. Россияда өтсө жакшы болмок. Habib азыркы учурда абдан мыкты формада деген сөздөрдү Habibдин тренери атасы Абдуманап Нурмагомедов айтып өттү. Эгерде сиздер Habibдин Instagram баракчасына катталган болсоңуздар, Habib бир нече саат мурун өзүнүн прямой эфиринде Россияга кандай жол менен келип калгандыгы тууралуу жана UFC'де болуп жаткан акыркы жаңылыктар менен бөлүшүп кетти. Habibдин айтуусу боюнча, ал өз командасы менен UFC адамдары менен байланышкан. UFC адамдарынын айтуусу боюнча бой 99%га Абу-Дабиде өтмөй болгон, Араб Эмираттарында. Ошого байланыштуу Habib алар менен кеңешип Абу-Дабиге учкан. Бирок ал жака барышканда Habibди мамлекетке киргизбей коюшкан. Азыркы дүйнө жүзүндөгү болуп жаткан карантинге байланыштуу Habib ошондуктан Россияга келүүгө мажбур болгон. Азыркы учурда Habib Дагестанда тренировкасын улантмакта. Habibдин айтуусу боюнча, азыркы учурда бой Америка Кошмо Штаттарында 50 штаттын биринде болмокчу. UFC'нин адамдары азыркы учурда ошол бойду бир штатта өткөрүүнү туура көрүшүп жатат. Бирок Россиянын кече жакын кабыл алган токтомуна байланыштуу эч бир адам мамлекеттен чыга албайт. Негизи эле Тони менен беттеш өткөрөбү, өткөрбөйбү, анын баарын Habibке азыркы учурда белгисиз бойдон калууда. Бирок бой Америка Кошмо штаттардын биринде болоорун Habib айтты. Албетте бой болбой калышы дагы мүмкүн экендигин, азыркы учурда UFC Тони Фергюсонго каршы башка мушкерди дагы карап жаткандыгы тууралуу айтып өттү. Тони Фергюсон Habibке кайрылуу жазасы 18 апрель күнү да жакындап калды. Habib, сен болсо Россияда бекинип жүрөсүң. Сага көптөгөн жерлердин тизмеси жөнөтүлгөн. Бирөөсүн танда жана башка жаман айткан сөздөрү да бар. Алардын которунун кажети жок деп ойлоп койдум. Даниэль Habib кандай тренировка кылып жаткандыгы тууралуу айтты. Habib өзүн жакшы сезип, мыкты деңгээлде даярданып жатты. Анткени ал кандай сыноого дуушар болоорун билет. Habib менин оюмча мыкты формада. Ал графиктен дагы алдыга чыгып, болгон күчүн жумшап жатты. Албетте, Тони дагы күчтүү мушкер. Бирок мен билишимче, Тони мурда жеңилген мушкерлерден мына ушул тармакта көбүрөөк болушкан. Баарыбызга белгилүү, Habib мыкты. Ал жөнүндө дагы эмне айтарымды билбей турам деп айтты Даниэль Карме. Сиздердин оюңуздарча достор, бой болобу же болбойбу? Өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди комментарийге жазып калтырууну унутпаңыздар. Бүгүнкү чыгарылышыбыз ушуну менен аяктайт. Көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.